друзья, мы сейчас вылетаем из аэропорта Манас в Баткен, где состоится концерт нашего замечательного талантливого Мирбека Атабекова. Урматтуу баткендиктер, Кудай буйруса бүгүн саат 7-де концерт болот. Концерт акысыз, барыңыздар келип көрүп кетиңиздер. В городке под названием Мадина, он назван в честь погибшей девочки в период военного конфликта на кыргызской и таджикской границе. Посмотрите, здесь за 3 месяца возвели 36 домов. Пусть не погибают кыргызстанцы и пусть не погибают наши дети. Ведь им бы еще жить и жить долгую жизнь. Здесь сейчас поселились семьи, это такой трогательный день для них. И, к сожалению, их близкие, родные никогда не увидят, насколько красивые дома и насколько прекрасен этот городок. Пусть их дух поддерживает всегда семьи, близкие, родные. И пусть на нашей земле всегда будет мир и спокойствие. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Velhamdülillahi Rabbil alamin. Amin. Okulan Kur'an'ın soğuklarını Kırgız Tacik Koğalanı'da ötüp ketken 36 Müslüman bir tuğanımızın ruhuna bağışladık ya Rabbi. Жатқан жерлерін жайлы оқылған, қата кемшілік нөлерін кешірген. Бұл жігіттердің арқасында қалған, ата-ене, туған рух, бала-чақа, жақындарын, өмірлерін ұзын, ырысқыларын кен қылған. Оқылған Құран-ы Кәрімнің үрматында, мұндан ары şu Қырғыз еліде, баткен жерде мұндай қарғашалы оқиғалардан Құдайым өзің сақтағын. Жаман нәрселердің бардығынан өзің сақтағын. Амен. Аллах. Саламатсыздар бе, урматтуу баткен елім, урматтуу қонақтар, бүгін чоң салтанат. Бирок bir чети сүйініп тұрсаң, екінші чети жүрегің ыйлап тұрады. Ушул жылдың апрель айының аяғында Кыргыз-Тажик чегарасында Кыргыз елі өзінің 35 ер жігітін bir сүйменчук, акылман ерке Мадина кызыбызды жоготуп алды. Ар бир атыне перзенттүү болгондо максат кылат экен. Келечекте уул кыздарыбыз элин сүйгөн, жерин сүйгөн, элине кызмат кылсын деп. Мына бүгүн ушул 36 ер жигитибиз ел үчүн, Кыргыз жер үчүн курман болду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан, бүткүл эле Кыргыз элинин атынан 36 шейит кеткен биздин чыныгы мекенчилердин жакын туугандарына, үй бүлөлөрүнө, ата-энелерине дагы бир чоң кайгыруу менен көңүл айтам. Ушул ер жигиттердин мекенге болгон сүйүүсү, батырларча курман болгону биздин түбөлүбүзгө эсте калат. Урматтуу мекендештер, Кыргыз эли өзүнүн ынтымактыгын, биримдигин
азыркы айтылып жаткан кыргыз туусунун алдында бириккендигин ушул Баткенде болгон окуяда далилдеп берди. Кыргыз элинин бир жараны дагы четте турган жок. Россия Федерациясында жүргөн биздин мекендештер, алыскы чет өлкөдө жүргөн биздин уул кыздарыбыз ар тараптуу бүт тараптан керек болсо өздөрү дагы келип, мына Баткен элине когалаңда жабыркаган биздин мекендештерге чоң жардам көрсөттү. Ошондуктан ушул биздин кыргыз элине, Россия Федерациясында жүргөн биздин мекендештерге, алыскы чет өлкөдө жүргөн биздин замандаштарга жардам бергендиги үчүн, биздин Баткен элин колдогондугу үчүн, Баткен элин баалагандыгы үчүн, чек арада кыргыз жерин бүтүндүгүн кармап тургандыгы үчүн Баткен элинин атынан ошол эр азаматтарга, биздин мекендештерге официалдуу түрдө Баткен элинен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Баткенimдин баатырлары, урматтуу Баткендин баатыр эли, саламатсыздарбы? Өз эли үчүн, өз жери үчүн, өз мекени үчүн жанын кыйган биздин баатырлардын урук туугандары жана үй бүлөлөрү. Мына бүгүнкү күнгө эскерүү албетте мекен үчүн, курман болгондор үчүн болуп атат. Албетте бул мекенге өзүнүн жанын кыйгандарды мамлекет тарабынан ар кандай жактан болбосун колдоолор дайыма болот. Бирок бизди өкүндүргөнү албетте арабызда жоктугу чоң өкүндүрөт, өзөрүнөн жаш кетип калганы. Урматтуу туугандар, албетте биздин Баткенде бул биринчи көрүнүш эмес. Баткенде мындай окуялар 99-2000 жылдары дагы болгон. Анда дагы биздин жаштарыбыздын көпчүлүгү өтүп кеткен. Бүгүнкү күндө Карабакта ошолордун атына арналган эстеликтин ачылышына барып келдим. Эми мен эмне демекчимин, урматтуу туугандар, элиң тынч, өзүң тынч деген, кошунаң чынт, өзүң тынч деген. Ошондуктан мен каалаганым ошол жоокерлердин аты эч качан өчпөйт. Дайыма жүрөгүбүздө турат. Дайыма бир эле эл эмес, мекен унутпайт. Дайыма алардын батырлыгы биздин жаштарыбызга дем күч берип турат. Урматтуу элим, мен эмне каалайт элем? Элибизде ынтымак болсун, жергебизде тынчтылык болсун, молчулук, токчулук болсун, дайыма майрамдагыдай маанай болсун. Бүгүнкүдөй күндөрдү, эскерүү күндөрдү өткөрбөйлү. Жаңа конушуңуздар кут болсун. Мына эми булардын ичинде жаш келаткан жаш балдарыбыздын дагы өткөнү өкүнүчтүү. Албетте бул Кудайдын буйругу экен. Себеби дегенде ар бир адамдын башында өлүм бар дейт. Бирок ар бир адам ар кандай жагдайда өлөт. Бирок биздин жаштарыбыздын айырмачылыгы бул батырлык болуп, батырлык менен кетишти. Ошондуктан айтамын, ушу элиме, жериме дайыма аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Ушу аптакта көп сүйлөй коюйт. Дайыма ушул жаңы мамлекет тарабынан тартылаган ушул курулушту баштап берген айтканда компаниянын жетекчилерине да чоң рахмат. Бардыгыңыздарга белгилүү 29-30 апрелде ушу каргашалы окуяда бизден Баткен областынан, Ош областынан бар 36 жаш жигиттери шейит кетишкен. Ошолорго президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун демилгеси менен ушу жеке ишкерлер Ихлас фирмасы менен берки СМ Групп фирмасы өкөбү 26 үйдү бири, 10 үйдү бири колго алып салууну баштаган. Бул курулушубуз 3,5 айдын ичинде бүттү. Азыр бүгүн ошону ээлерине тапшырып беребиз деген салтанатта турабыз. Ошону менен бирге эми бул каргашалы окуяда шейит кеткен балдарыбыздын орду толгус, эми анын ата-энелери, балдары кичине болсо дагы мамлекет тарабынан жардам катары ушул 36 үйдү ар бирине 6 соттук огороту менен кызыл китеби менен бүгүн тапшырган турабыз. Шарттары бар үйдүн ичинде, ушу сануулжилдери бар, сууду ушу Чет булак кварталынан жаңы тартылган 1000 кубтук резервуардан сууду тартып бердик. Канализацияны ушу шаардын центральный тутумуга туташтырып бердик. Кудай буйрса канализациясы
бүгін ертең күтіп қалады, не қылып азыр тартып атат, канализациясы да толық центральный канализацияға уланат. Сейілбақ менен садик бар, оны дағы азыр сүйлөшүп атабыз, демөөрчүлөр менен. Кудай буйрса ушу сейилбактарындағы дополнительно бүтүрүп беребиз. Бул Ихлас деп курду деп суроо берилди. Ихлас компаниясы курду. Бирок Каганат Инвест холдингдин бир компаниясы Ихлас болуп эсептелинет. Мен өзү Каганат Инвест холдингдин жетекчисимин. Ихлас курулуш компаниясы ушул Каганаттын астындагы компания. Ошол 20 үйдү биз башында айтканбыз, куруп беребиз деп. Биринчи жана каргашал окуя болгон ошо 20 үйдү курдук. 6 үйдү болсо 2 үйдү Насаат Кежи Абдышүкүр Нарматов устазыбыз Абдышүкүр Нарматов демөөрчүлүгүнүн астында ошолордун жамааты менен курулду. 2 үй Бишкекте Кут деген компания бар. Ошонун демөөрчүсү менен курулду. Бир үй атын айтпоо үчүн да бир компания курулду. Ошо Кут ошо биз общий бардыгы 26 курдук ошо. Сіздер ошондо үйдүн эле мындай куруп бердиңиздерби же керектүү болгон жанагы жабдууларын да алып бердиңиз? Биз азыр кандай көрсөңөр баарын ошонун баарын биз жасап бердик. 10 ноябрда мен апамды жоготконмун. Ошо апамдын урматына мен ушул даражага жеткизип, ушул билим берип, тарбиялап, өзүнүн ак сүтүн берди. Ошону мен туура тутуп, ошол таазим этип апам урматына, апам өтүп кеткен элесине ушул 20 үйдү соопчулук үчүн куруп бердик. Канатбек Абдилмаматовичке да ушундай ыраазычылык билдирилет. Уважаемый господин Ким Янгсу, уважаемые сотрудники благотворительного фонда Волтша, полномочный представитель президента Кыргызстана. Ергешева Гулиниса Жоробековна. Маяка тур болду. Азамжан кызы Карачач. Кудайкулова Айчурөк Жапаровна. Маджитова Чолпонай Сухановна. Ошол Чыңгыз каза болгондо эки баласы калды артында. Анан бул канча айлык эле ошол мезгилде азыр канча болуп калды. Анан ушул жаңы үй берилип, жаңы үйгө кирип атасыңар. Албетте өзү жок, ансыз Чыңгызсыз кирип атасыңар. Ошоңуз дагы азыркы мындай абалың кандай, ушул боюнча айтып Негизинен ушул үйдү берип, мамлекетке жана биздин президентибизге ыраазычылыгымды билдирем. Жана азыркы абалым өтө оор, себеби ал жок, өтө кыйын. Себеби ал 29 апрелде өткөн күнү балам, кичине балам 15 күндүк болчу. Чоңум 1 жаш 9 айлык болчу. Аны жоготуу биз үчүн өтө оор жоготуу болду. Ошентсе дагы ушунчалык мамлекет, ушу жардам берген адамдар унутпай бизге жардам бергенине ыраазычылык билдирем. Жана ушул үйгө киргениме бир жагынан кубансам, бир жагынан өтө оор болду. Ошентсе дагы ыраазычылыгымды билдирип, ушул үйлөрдү жана менин балдарыма, ушу эки балама жалаң гана жакшылыктын белгиси болсун деп эсептейм. Азыр эми балдарың билбейт да, жоктугуну билбейт, бирок буюрса ушул үйдө ал атасынын жоктугун билдирбей, жакшы бир тарбия берип, жакшы күндөр өтүшүнө аракет кыласыңбы? Аракет кылам. Канчалык аракет кылбайын, атасынын ордун баса албаймын. Ошентсе дагы экөөгө атасынын жоктугуну билдирбей, чоңойтууга аракет кылам. Аракеттенем жана аракет жасайм.